Эмне үчүн азыркы учурда эркек менен аял үй бүлөдө конкурент болуп калышты? Негизи конкурент бул бизнес жаатында же болбосо сырттагы эркектердин арасында боло турган энергия. Бирок эмне үчүн үй бүлө ичинде аял менен эркек сүйүшкөндөр катарына кирбестен конкуренттердин катарына кирип калды? Бул боюнча мен сизге сонун маалымат айтып бермекчимин. Билесиздерби? Биздин салтыбызда кыздарды кичинекей кезинен эле өзүң жаса, өзүң кылгын, эч кимге таянбагын, эч кимге ишенбегин деп эркектерди бизге душман катарында көрсөтүп койгон. Жыйынтыгында биз аялдар чындыгында күчтүү болуп келатабыз. Барып турмушка чыккандан кийин баягы биздин күчүбүз эркектин алдында аябай бир чоң эбегейсиз проблемаларды чечип бүткөндүктөн эркектин жасаган жумушун биз тоготпой калдык. Жыйынтыгында бул конкуренцияга алып келип калды. Ошондуктан эркектер менен конкуренцияга баруу бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Эгерде сизге аял